Assalamu alaikum. Урматтуу Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, урматтуу мекендештер, жалпы кыргызстандыктар, саламатсыздарбы? Мен бүгүн Баткен шаарындамын. Урматтуу көрүүчүлөр, бул чыгарылышта сиздерге атайын кийим жуучу жай ачылыптыр. Ошол боюнча толук көрсөттүм. Сиздерге даректе түшүндүрүп кетсем, дареги Баткен шаарынын центринде жайгашкан, ошол сиздер көрүп турган жер Курманжан дүкөнүнүн бет маңдайы. Бул жерде атайын мороженое жасап сатат жайында. Ал эми мушу сиздер көрүп турган көп кабаттуу үй бул Ташкентский дом деп аталып калган Баткен шаарында. Дал ушул Курманжан менен Ташкентский домдун ортосундагы мушу жол менен түз киресиздер. Кийим жуучу жайга келиш үчүн ушул жол менен киресиздер. Мына ушул сиздер көрүп турган ачылып турган эшик. Мына ушул жер туугандар, мен келдим. Бул жерде атайын кийим жууп берүү кызматы, андан сырткары душ бар экен, андан сырткары ажаткана бар экен. Баткендин шаардын центринде ушундай нерсе ачылганы дагы жакшы, мени эси күтүп алды. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз, жакшысызбы? Шүгүр. Ден соолугуңуз жакшыбы? Шүгүр. Жакшы көрөсүз. Так. Кийим жуу кызматы бар дегениңизден келип калдык. Туура, жаңы ачтык. Бир ай болуп калды. Ачылганына бир ай болуп калды, Так. Мында негизи Баткенде мындай бар беле жок беле? Баткенде мындай жок, азырынча жок. Так, бир көрсөтүңчү, кандай кылып, кандай машина колдонуп жуасыздар, кайсыл жерде жуасыздар? Так, мына ушул жака кирип келебиз, Азыр жууп атат да, дейм, Жууп атат. Мына, туугандар, мына ушул стиральный машина өтө чоң. Ушунда жууп берет экен. Так, канча килограммга чейин батат бул машина? Бул 7-8 килограммга чейин батат. Негизи 7-8 килограмм батат, Батат. Кандай жууп эле бересиздерби же кургатып берүү да барбы? Жууп да беребиз, анан отдельно кургатып берет эми болсо. Жууп да бересиздер, кургатып да бересиздер, Демек, андай кызматтар дагы бар. Баасы кандай болуп калат? Баасын айтыңызчы, килограммгабы же болбосо кийимге карайбы? Баасы негизи кийимге карайт, көлөмүгө. Эмесиге басса, Кийимдин көлөмүнө да карайт, 150 сом, негизи 8 килога чейин 1 килодан 8 килограммга чейин болсо 150 сом болот, Уктуңуздар, туугандар, караңыздар. 8 килограммга чейинки кийимди алып келип жуудурсаңдар 150 сомго чейин. Так, кандай пальтолорду да жууп бересиздерби? Пальто, куртка, кийимгечиден башка? одеял. Одеял да жууп бересиздер, Шейшеп. Одеял, шейшектер дагы жууп бересиздер. Урматтуу көрүүчүлөр, муну көргөнүздөн максат кээ бир үй бүлөлөрдө атайын ушундай мындай стиральный машиналарды табуу кыйын. Ушундай элде маселе болот. Сиздер Баткенде болсоңуздар, экранда телефон аркылуу кайрылсаңыздар болот. Баасын уктуңуздар. 8 килограммга чейин 150 сом, андан аса дагы кичине кошулуп кете берет. Андан аса дагы кошулат. Кошулуп кете берет, Кургатып берүү кандай? Кургатып берүү да ушул отдельный төлөнөт, Отдельный төлөнөт 150 сом болду. Ал деле кургатып берүү отдельный 150 сом болот, Жакшы. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Андан сырткары бул жерде душевой бар, Душ, бетте душ бар. Душ канча? Бул 50 сом. 50 сомдон душ, 50 сом душ. Жакшы. Мына туугандар, чаласыздар, сүйлөшөсүздөр. Эгер сиздер байланышып туруп, бошпу, бош эмеспи деп аны сурап туруп да келсеңиздер болот. Дал ушул жерге келесиздер, Баткен шаарында, Баткен шаарынын так центринде жайгашкан. Ишиңиздерге ийгилик болсун да. Жакшы. Мындан дагы чоңойто бериңиздер, Мен жыйынтыктан туугандар, көрдүңүздөр, атайын кийим жуу кызматы ачылыптыр. Экранда телефон аркылуу сүйлөшүңүздөр. Көрүшкөнчө.